жумушуңа тийип ал, жумушуңду алып ал. Жумуш. Ушул кайсыл датада ушундай адамдар төрөлүшөт. Көрдүңүздөрбү, төрөлгөн датасына жараша сиз адамдардын мүнөзүн, алардын кыймыл аракетин, алардын жашоого болгон акчага баардыгын билип алсаңыз болот. Сизге ошондо сиз ошол адам менен урушпайсыз. Себеби жумуш деген адамдар бул 8-и, 17-си, 26-сынчы датада төрөлгөн адамдар эми жумуштун түйүнө кирип кетишет. Алар үйдө эмне болуп атат, эч баш оорубайт. Аял болсо дагы сыртта эле жумуш кылып жүрө берет. Ошондон көйгөйлөр жаралып, күйөөсү түшүнбөй, эмне үйдө тамак жасаган киши жок, эмне аялсыңбы деген ошол көйгөй да жаралышы мүмкүн. Бирок сиз эгер сиз бул адамдын энергиясын, бул адамдын төрөлгөнүн ушундай программасын билип алсаңыз, сизге ал адамга таарынбай каласыз. Себеби андай адамдар да керек да. Сиз бекер ошол адамды тартып алган жоксуз да. Ал жумушту ишин аткарып атат, значит сиз башка жагын жайгарышыңыз керек дегендей да. Ансыганда бир адам менен бир адам жөн кездешпейт. Бул 8-чи негизи эле, мисалы 88-чи жылкылар, 8-дери көп болсо да бул ушундай өтө эмгекчил болушат. Булардын башынын оюнун баары эле акча болот, материалист болушат. Бул кошунасы канча акча тапты, тигил эмне кылды, буну канча сомго үйдү куруп койду, бүт эсептеп турушат. Булардын мээси токтобойт да. Керек болсо мээси токтобой кечке иштей бергенден да булардын жанагындай сосудистый заболевание деп коет, медицинада биз ар кандай да, эми ошондон көп баш оорушат, булардын чарчашат, эс алганды билишпейт. Бирөөлөр эс алып уктап жатса, эмне жатасың деп түшүнбөйт. Эми ушунчалык жийини келишет да, булар бир адам үйдө уктап атса. Балким үйүндө 6-числодо төрөлгөн баласы бар. Ал кечке уктайт. 8-числодогу апасы аны тытып жегиси келет да. Бул эмне деген шумдук депчи. Балким күйөөсү ошондуктан сандар аркылуу да сиздин жакындарыңызды билүүгө сонун нук. Ошондо сиз таарынбай каласыз, ошол адамды жөн эле кабыл алып каласыз. Адамдарды биз кабыл ала албай, ошондон көйгөй жаралат, биз аларды өзгөрткүбүз келбейт. Бирок алардын түйүнөн эч качан 6-числодогу адам, ушунчалык кайф, комфорту жакшы көргөн адам, ал жумуш деп кетпейт алчы. Ошондуктан биз болсо 8 болсо отуруп алып аны жумуш иштеткиси келет да. Иштебейт 6 деген. Ошон үчүн бул эмне эле кайф болуп эле жүрө берет, бул эмне эле уктап атат деп анан ошондуктан сандар илимин дагы түйүү чексиз. Ушунчалык сонундар менин баракчама Жаңыл мырза сандар баракчама да катталып коюңуздар. Экинчи баракчам сонун маалыматтар менен бөлүшүп турам.